жүрсөң, шайтан сенен качат dedi. Себеби ал адамга ошону ким берди? Аллах берди. Сизге дагы берет. Качан? Акыл эстүү адам 3 нерседен башка үчүн сапар тартпас. Себеби сүйлөгөн адамга шайтан келип сунуштап бере берет да, муну дагы айт, муну дагы айт. وعلى العاقل ألا يكون ضاعنا. Акыл эстүү адам 3 нерседен башка үчүн сапар тартпасын. Алыс жерге сапарга бармакчы себеп болуш керек. Биринчиси, эмне себептен акыретке даярдануу үчүн сапар тартса макул. Ажылыкка барат, умрага барат, же бир алыс жерге барып илим, дин үйрөнүү үчүн бул сапарга чыгат. Экинчи, ау марамматил лимааш, жашоосуна керек болгондуктан. Bir акча табуу ниетинде, жумуш иштөө ниетинде сапарга чыкса болот. Үчүнчүсү, bir жерге барып, ошол жерде арам иш болбой турган болсо. Мисалы, тойго барды, тууганына зияратка барды, алыста жашайт, досуна зияратка барды, алыста жашайт, арам иш болбой турган жерге, арам нерсе кылбай турган жерге барса болот. Андан башкага сапар тарткан акыл эстүү адамдын жумушу эмес. Жана ва алал акили ан якуна басиран би заманихи. Акыл эстүү адам өз убактысына көрөгөчтүү болсун. Көрөгөчтүүлүк деген акылдуулуктан жогору турган бир деңгээл. Акылдуу инсан экиге экини кошо алса, көрөгөчтүү инсан ошол эки эмне деп ошону дагы билет. Экини экиге кошсо 4 болот, ошол 4 эмне ошол. Ошол намбы, картошкабы. Жана мен ушул ишти жасасам, жыйынтык кандай болот? Жыйынтыгын ойлоп иш кылган адамды көрөгөчтүү адам, басираттуу адам дейт. Ал башындагы көз эмес, жүрөгүндөгү көзү менен карап жүргөн адам. Акыл эстүү адам ошондой болсун. Өз жашоосун дүрүстөп алсын, жана тилин сактап жүрсүн дейт. Акылдуу адам айтып, сүйлөп, ойлонбойт. Ойлонуп, анан сүйлөйт. Себеби сөз адамдын кулу, адамдын менчиги. Качан сиздин ичиңизде болсо. Чыккандан соң сиз анын кулу болуп каласыз. Ошого чыкса, ушул сөз айтылса, ылайыктуубу же ылайыктуу эмеспи? Тилине сак болсун. Жана ким өзүнүн сөзүн санап чыга турган болсо, амалдарын ичинен анда калла каламуху, пайдалуу сөзүн өтө аз табат. Эгер чында эле бир эле күндө, күндүзү кечке чейин сүйлөгөн сөздөрүбүздү жаздырып алып, анан бир карап көрө турган болсо, кайсынысы пайдалуу, сооптуу, кайсынысынан мага же элге бир пайда болду, санап көрсө, андайды өтө аз табат. Hazreti Abu Zar radıyallahu anhu soradı. Fama kanat fi suhufi Musa. Musa aleyhisselam'ın kitabında ne var ele? Tavrat kitapta neler var ele degende qala kanat ibaran, anın içinde adam balasına ibrat bola turgan, adam savak ala turgan sözler var ele. Misalı Acibtu liman ayqana bil mauti thumma huwa yafrah. Allah Tavrat'ta aytkan, men taң kalamın adam balasına öle turganın bilip anan kuvanat dagı dep. Bilet bir gün ölet. Bирок дагы эле дүйнөдө кубанып жашап жүрөт. Ajibtu liman ayqana bin nari thumma huwa yadhak. Таң каламын тозоктун барлыгына ишенип туруп дагы күлөт дейт. Ajibtu liman ayqana bil qadari thumma huwa yansab. Тагдырга ишенип туруп кайра кыйналып кыжалат болгон адамга таң каламын. Тагдырга ишенип туруп дегени, бирөөдүн тагдырында Аллах 70 жыл өмүр бериптир, бирөөгө 60 жыл. Анан ошол тагдырга жараша ошол каза болсо, бул жерде баласы же тууганы өтө кыйналат. Кыйналгандын не кереги бар? Албетте кайгырат, көз жаш агат, бирок нааразы болбош керек да. Ajibtu liman ra'ad dunya wa taqallubaha bi ahliha thumma tma'anna ilayha. Таң каламын дүйнөнү көрүп, дүйнөдөгү өзгөрүүлөрдү көрүп туруп, дагы эле дүйнөдө тынчтык издеген адамга. Көрүп турат адамдар күндө эле бирөө өлүп жатат, ооруп жатат, жер титирөөлөр, суу каптамай, тынчтык жок, бирок дагы эле дүйнөдө тынчтык издеген адамга. Ajibtu liman ayqana bil hisabi gadan thumma la ya'mal. Таң каламын ушундай адамга эртең эсеп кысап бар экенине ишенет, дагы эле жакшылык жасабайт. Qultu ya Rasulallah. Hazreti Abu Zar radıyallahu anhu sorularına cevap algandan soň kayra sorandı. O Allah'ın elçisi,
Ausini, mağa bir nasihat aytыңыз emisiz. Qala usika bi taqvallah fa innaha ra'sul amri kullih. Men sağa wasiyat aytamın, Allah'tan korkup yaşagının. Sebebi Allah'tan korku büt nersenin başı bolot dedi. Allah'tan korku degen emne degeni? Aramdan saktanu, şektüden saktanu. Aram degeni aram jegenden, aram içkenden, aram baskandan, aram süylөгөндөн, aram jumuş kılgandan saktangının. Sebebi aram söz ziyandуу bolot da, özüne je başkaga. Aramdan saktanıp, şektüden saktanıp, Allah'ın hükmüne jaraşa jaşoo takvaçılık. Kultu ya Resulallah zidni. Abu Zar radıyallahu anhu aytdı. Dağı koşup bir nerse aytыңыз dedi. Qala aleyke bi tilavetil Kur'an ve zikrillahi azza ve celle. Ayık Kur'an'da okuunu, jana Allah'a zikir aytuunu bekem karmağının. Fa innahu nurun laka fil ard. Sebebi Kur'an okup Allah'ta estep jürü, jerde sen üçün jarıktık bolot, nur bolot. Ve zuhrun laka fis sama. Alem ahirette sen üçün jeyilip durgan kazına bolot dedi. Kultu ya Resulallah zidni. Men aytdım Allah'ın elçisi, ulantыңыз da, koşup aytыңыз degende, qala iyyaka ve kasratud dihki fe innehu yumitul qalba. Köp külgönden saktangının sebebi köp külgön jürekti öldüret dedi. Jürekti öldüret degene ne degene? Bir bolot fizikiski jürek ölüp kalusu, dem albay kalusu, bir bolot jürektün jakşılıkka talapsız bolup kalusu. Jakşılık kılayın dese, biröge jardam bereyin dese, bir jürek kalabay kalatdı. Oşol emneden ulan bolot? Köp külgönden bolot. Ve yezhabu bi nuril vejhi. Köp külgön adamın yüzündögü çırayın ketiretti, jarıktıkты ketiret. Kultu ya Resulallah zidni. Men aytdım Allah'ın elçisi koşup aytыңыз. Aytdı aleyke bi tulis samti fe innehu matradatul lişşeytan. Köp vakit süylöböy, oylanıp, ün çıkpay jürsen, şeytan senen kaçat dedi. Sebebi süylögen adamga şeytan kelip sunuştap beriberet da, bunu dağı ayt, bunu dağı ayt. Jakşı söz batile tügöp kalat da, anan koşup falançanın uşağı, tükünçanın gıybatı ayttıra beret. Ün çıkpay turgan adamga ne dep ayttırat? Süylögen adamdı günah kıldıra albayt da. Wa aunun laka ala amri dinika. Köp süylögöndük sen üçün din işlerinde jardan bolot. Kultu ya Resulallah zidni. Aytdım Allah'ın elçisi dağı aytыңыз. Qala ahibbil masakina ve jalishum. Jönököy karapayım adamdardı jakşı körüp, alar menen oturup durup bolsun seniki dedi. Jönököy adamdardın jürögü taza bolot. Kultu ya Resulallah zidni. Allah'ın elçisi dağı aytыңыз. Qala undur ila man huwa tahtak ve la tandur ila man huwa fawqak. Dünya jagынан özüңнөн tömön dengeldegi adamlarga karap jürgünün, özüңнөн jogorу dengeldegi adamlarga karabagının. Fa innahu ajdaru alla tazdari bi ni'matillahi indak. Oşonday kılçı bolsoň, Allah'tın sağa bergen ni'matların bile alasın, kadırlay alasın dedi. Adam Allah bergen baylıktı, densoluktu kadırlay albagandygynyň sebebi ar daima özünde jok nerseni eňsegendikten bar nersenin kadırı jok bolotdu. Misali jөө baskan adam daima kimdi karayt? Una menen jürgen adamdy karayt. Basa albagandy karasam ne bolot? Allah'a şükür butun bar eken deydi. Butunun baskanına şükür kaçan bolot? Maşinesi vardı karasa emes, butu basbagandy karasa. Jönököy üyü bolgan adam, jakşı üyü bolgan adamdy karasa, oşul üyüge şükürçülük keltirbeyt. Üyü jok adamdy karasa Allah'a şükür, jaman bolsa da üyüm bar deydi. Oşonduktan dünya meselesinde, jaşoo meselesinde ar daima ıldıydı karap, ödönü karaba degeni közdü jumu albayt koyma. Manisi oşonu karap salıştır bu. Ar daima karaylı. Velosiped menen jürgen adam jөө baskandy karasa Allah'a şükür aytat. Allah'a şükür velosipedim bardı. Velosipeden jürgen maşineni karasam ne bolot? Velosiped dagı unab eken. Kaçan jetem? Suukta üşüyüm, ısıkta ısıp ketem. Şükürsüzlük kılgandan barıp bir jerge urgalat dagı velosiped da jok. Şükür kılsa Allah köpeytip beret oşonu. Al adamga oşonu kim berdi? Allah berdi. Sizge dagı beret. Kaçan? Şükür kılsa da. Şükürçülük degeni bolgan dengelge razı bolu.
Бул Аллахтын бөлүүсү. Адам акылдуулугунан бай болбойт, же акылсыздыгынан кедей болбойт. Аллахтын сыноосу. Байга берешендик сыноосу, кедейге сабыр сыноосу. Ошондуктан ар дайыма шүкүр сыфатын өздөштүрүү үчүн, алып келүү үчүн эмне кылышыбыз керек? Ылдыйракты караш керек. Кала я Расулаллахи зидни. Айттым, Аллахын элчиси дагы айтыңыз. Кала кулил хакка ва ин кана мурран. Акыйкатты, чындыкты айтып жүрүңүз, эгер ачуу болсо дагы деди. Акыйкат, чындык бул чын сөз жана жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу. Сизге ошол оор болсо дагы айтыңыз деди. Анан Аллахтын элчиси көкүрөгүмө колун койду дагы айтты: "Я Абазар, ла акла кат-тадбир ва ла вара'a кал-каффи ва ла хасаба ка-хуснил хулук." Үч нерсени айтам деди. Көрөгөчтүүлүктөн өткөн акылдуулук жок деди. Эмне ишти жасай турган болсоң, натыйжасын ойлоп анан кадам кой деген. Экинчиси, арамнан сактануудан өткөн таквачылык жок деди. Үчүнчүсү, кулк мүнөздөн өткөн ыззат жок деди. Адамдын кулк мүнөзүнүн себебинен Аллах канчалык ыззат берсе, ата тегинин себебинен, үй бүлөсүнүн себебинен, анын себебинен да адамдар жетет. Мен паланчынын урпагынанмын деп бир деңгээлге жетет. Урмат сыйга ээ болот. Бирок кулк мүнөз менен жеткен жерге бир дагы нерсе менен жете албайт деди. Бул Азирет Абу Зар радиаллаху анхуга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын осуяты эле. Бул Абу Зарга эле чектелген эмес. Сахабалар акылдуу эле биз үчүн сурап койгон да. Анан ошону китептерге жазып да койгон. Эмне үчүн? Биз пайдаландык, кийинки мусулмандар дагы пайдалансын деп. Ошого иншалла баарыбыз ниет кылалы, айтылгандарга амал жасайбыз деп. Аллах Таала баарыбызга айтылган жакшы нерселерге амал кылууга мүмкүнчүлүк берсин.